Чычкан капчыгайы Кыргызстандагы эң кооз жана кар көчкү коркунучу сакталган капчыгай болуп саналат. Бул капчыгай аркылуу Бишкек-Ош унаа жолу өтөт. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, кыштагы кардын нормасы көп болуп, бул аймакта кар көчкү түшүү коркунучу жаралган. Бишкек-Ош жолунун 198 жана 255 км чакырымдагы аралыктагы көчкү коркунучу бар кооптуу аймактарды генералдык штабтын күч каражаттары менен, андан сырткары медслужбанын, транспорт службасынын, энергетиканын кызматкерлеринин жана Өзгөчө Чакырдыклар министрлигинин кызматкерлери бирдикте ушул иш-чараны уюштурубыз. Жалпы кызматтар менен биргеликте кар көчкүсүн атайлап түшүрүүдө Кыргыз Республикасынын генералдык штабынын артиллериялык эсептери колдонулат. Тактап айтканда КС-19 зениттик замбиреги менен кар көчкү коркунучун жараткан тоо кыркалары аткыланат. Бул замбирек өзүнүн мүнөздөмөсү боюнча тоолуу аймактарда атып түшүрүү иштерине абдан ыңгайлуу курал болуп саналат. Ал эми тик аскалуу же артиллериялык курал колдонуу мүмкүн эмес болгон жерлерде минометтук куралдар колдонулат. КС-19 зениттик замбирегинин эсептик курамында 7 аскер кызматкери болот. КС 100 мм КС 9,5 тонналык. Бунун өзүнүн расчеты болсо 7 адамдан болот. Өзгөчөсүн айтып берсем, мен бул пушканы көп жылдан бери колдонуп атышат, ушул именно ушул жолдочу. Ушул жолдо колдонгон сырткары бул өзү именно ушул лавинага ылайыктуу. Дальности мунуку 19дан ашыгыраак километрга, но бирок азыр биз бу жерде 19 километр атпай элебиз, максимум 7-8 километрге чейин атып атабыз. Бул иш-чараны жүргүзүүдө кар массасына байкоо жүргүзгөн Кыргыз Гидрометтен кар көчкү станцияларынын эсебине жана карталарына таянып аткылоолор жүргүзүлүп келет. Бул иш-чара бардыгы министрликтин алдындагы гидрометеорология агенттигинин болжолдоосуна ылайык 18 февралдан 20 февралга чейин уюштурулуп атат. Бүгүнкү күндө биз 227-226 кооптуу участоктогу көчкүлөрдү атып түшүрүүбүз. Кар көчкү коркунучу бар аймактарга 1962 жылдан бери байкоо жүргүзүлүп, мезгилдүү кар калыңдыгы, анын башка касиеттери изилденип турат. Мындай аймактардын бири Чычкан капчыгайындагы участкалар. Бул 62 жылдан бери байкоо жүрүп жатат. Кардын структурасын алабыз, казып туруп, температурасын замерять этебиз. Ошол боюнча анан ар бир лавинасбордо мисалы үчүн рейкалар бар. Бийиктиктерде ар бир над уровнем моря деп коет, ошол бийиктиктерде рейкалар бар, ошол рейкалар менен определять этип, кардын бийиктигин определять этип турган атабыз. Акыркы жылдарда өлкөбүздүн унаа жолдорунда кар көчкүнүн кесепетинен келтирилген зыяндын өлчөмү азайып, адам өмүрүнүн кыйылуусу катталган эмес. Бул да болсо убагында унаа жолдорго коркунуч жараткан кар көчкүлөрүн мажбурлап түшүрүүнүн жемиши. Эми бул көчкүнү атайлап мажбурлап атып түшүрүү биринчиден материалдык чыгымдардын азайтуу максатында, адамдын өмүрүнө кыйылуусуна жол бербөө максатында жана Бишкек-Ош унаа жолунда жүргүнчүлөрдүн, техникалардын бир кыйынчылыгы жок, коопсуздугу жок жүрүү максатында бул иш-чаралардын баардыгы уюштурулат. Аткылоо иштерин жүргүзүүдө унаа жолдордо унаа кыймылына чектөө киргизилип, аткыланып жаткан участкаларда унаа кыймылы толугу менен кыска мөөнөткө токтотулуп турат. Атып аткан участоктардагы ошол убактылуу жолду тосуп туруу ошол эле жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун эске алуу менен болуп атат. Себеби көчкү коркунучу өтө чоң. Быйылкы азыркы уюштуруп аткан иш-чарадагы кардын көптүгү жана бизге берилген болжолдоолордун негизинде ал иш-чараны токтотуп туруп, убактылуу гана. Иш-чара бүткөндөн кийин кайра жүргүнчүлөрдү жолго салып, контролдоп, көзөмөлдөп иш жүргүзүп жатабыз. Айрым учурларда атып түшүрүлгөн көчкү унаа жолду бууп, кыймылды бир нече саатка чейин токтотуп коюшу мүмкүн. Мисал катары мен 20-сы кечеги күнгү атылган көчкү боюнча айтып өтөйүн. 223 чакырымдагы Бишкек-Ош жолундагы көчкүнү атайлап мажбурлап атып түшүрүү иш-чарасында 400 000 куб кар көчкү Бишкек-Ош жолуна чейин келип жетип түшкөн. Бирок өз убагында чара көрүү максатында транспорт кызматкерлеринин атайын техникалары менен 2 грейдер, 2 погрузчик, 1 грейдер жана 1 ротор иш-чараны уюштуруп, чындыгында бир убакыт талап кылынды. Бирок эки тараптуу жол ачылып, жүргүнчүлөрдү кайрадан жолго салып, түнкү убакыт болсо дагы саат 12ге чейин иштеп жолго салдык. Бул учурда унаа кызматынын атайын техникалары жолго түшкөн көчкүнү кыска убакыттын ичинде тазалап, кыймылды калыбына келтирүүгө даяр турушат. Бул техникалар ушу азыркы моментте ушул
көчкүчүсүн атып атышат да, ушул көчкүчү моментте биз даярбыз да ушу тазалаганга. Кыйынчылыктар болот, эми кыйынчылыктар болгондо жолду ачышыбыз керек болуп дайыма жолдобуз да биз. Унаа жол убагында тазалангандан кийин унаалар эки тарапка жолун улашат. Ал эми кар көчкү коркунучу, таш кулоо жана башка кооптуулуктар жол салынардан мурун долбоорлоо учурунда эске алынып, алдын ала байкоого жана коргоо иш-чараларын аткарууга сунуштамалар берилет. Жолду салып атканда биздин кызматкерлер келип, өздөрү келип мондай кылып салгыла деп эме кылган да, информация берген. Анан ошондо лавина сборлор бөлүнгөн полный. Чычкандын ичиндеги канчасы жолго түшөт, канчасы угрожающий, канчасы не угрожающий деп. Ошол себептен угрожающий эмелерди атап атабыз. Кар көчкүлөрүн атып түшүрүү аба ырайына байланыштуу болот. Айрым учурларда артиллериялык аткылоого мүмкүн болбойт. Погодный условияга карайт бул дегенчи. Эгерде кар жаап атса, биз ата албайбыз. Видимость жок болсо, 150 метрден ашык болсо запрет бизге. Анткени снаряддын жарылганы көрүнбөсө, көчкү бизге көрүнбөсө, биз өзүбүзгө эчтеке көрүнбөсө анда атканга запрет бизге. Анан кышында эртең менен атса, любой убакта атса болот кышындачы. Только саат 5ке чейин. Инструкция боюнча саат 5ке чейин атылат. 9-дан саат 5ке чейин. 5тен кийин уже караң кирип, уже көрүнбөй калат эчтекечи. Бул жазкы периодда, азыркы периодда обедтен кийин атыш керек. Обедтен кийин атканда эффект жакшы болот. Жыл башынан бери өлкө боюнча 11 артиллериялык эсеп кар көчкү түшүрүүгө тартылып, 600 снаряд атылган. Жыйынтыгында 58 кар көчкүсү түшүрүлүп, жалпы көлөмү 2 миллион 420 миң метр кубту түзгөн. Өзүбүздү жана жакындарыбызды ар түрдүү кырсыктардан сактай жүрөлү.